Мусордун жанына кантип сатып атасыз дейм да. Азыр элдер алат сизден. Эми мыйзамсыз соода болгон аз келгенсип мондай кантип бул биздин эле шаарда. Моякта эмне шаардын аты бар. Эртең биякта базар түп тамыры менен жок болот. Эч ким менен биз урушканы келген жокпуз бияка. Жөн эле азыр карап, акыбалды көрүп, кийинки кадам чечимдерге барабыз да. Суунун нугун тазалап атабыз, базарларды тазалап атабыз. Бирок ошо менен кошо бизде шарттар түзүш керекпиз да. Ошол жолдун бою мыйзамдуу. Мыйзамсыз, аргасыз чыккан. Эми баары айтат, аргасызмын дейт. Канча бош ордуңар бар базарда? 50. Я. 150 тияктан кирсеңер болот да. Я. А бааңар канчадан? 100 сом күнүнө. Ош базары жаңы курулуп келатат, курулуш иштери болуп атат. Мына бүткөндө базарга кирип атканда силер өзүңөрдүн мыйзамдуу соода жүргүзгөнүңөрдү далилдеп бериш керексиңер. А силер биякта турдум элем деп келсеңер, кантип киресиңер аяка? Ар бирөөнү айтпаңыз. Ушуларды карап, шуну жаза кыла деп. Эмнеге буга башталды болдуңуз? Качан бүтө бул Бишкектин ортосунда? Канча төлөдүңүз? Biz 21 binden beri çıkıyoruz. Кана патенттер барбы мында? Патент. Эми мына силерге суроо да, силерге суроо. Сиз мыйзамды сактабасаңар, налог төлөбөсөңөр, мамлекет менен байланышыңар жок болсо, силер бар жоңор билинбейт да биякта. Булардын баары мыйзамдаштырып туруп, акыркы 2 жыл отурабы, бул 2 жыл төлөш керек. Сиз 3 жыл отурам дедиңиз да? Төлөгөнгө любой момент. Ким арендатор, кимден алган? Эгер биз муниципалдык менчик болсо, эмне себептен силер буга чейин эч кандай чара көргөн эмессиңер? Ошонун баарын мага аныктап бергиле. Алардын да үй бүлөсү бар да. Алар да үйүнө акча табыш керек. Ким мыйзамдуу келишимдерди түзүп, мыйзамдуу иштеп аткан болсо ошол жака көчөт.